жакын арада эле 1-3-4 жыл мурун сатылып кетти дейт деген ушундай сөздөр чыгып. Эме сат деп коелук. Алмабак. Ушуну мугалимдер отургузган, мугалимдер ухаживать эткен. Ушу балдар эметсин деп. Ушунун ичинен да акырын ушуну берип атпайбы. Мурунку айыл өкмөттөр это невыгодно же. Анан же катып алганбы, же жоготуп койдук деп койду, нету деп. Эми ошо летом. Анда эле көчө ушул жердин баары мектептин территориясы. Могу мектептин территориясы. Андан ары чыксак мына ушул жактан Канча аянча азыркы күндө бизде гос ак жок, мектептики. Ошону документи жок бар, ошону кайрадан восстановить этиш керек да, айыл өкмөттөн кайрылганбыз. Ал иштери уже тактап берили деп кайрылганыбызга бир 8 жылдай болду. Каттарыбыз деле бар. Анткени айыл өкмөттөр алмашып, эгерде мурда эле ушул демеси такталып калса, ошол бербей калатпы деген ойдомун да. Жок болчу да 8 жыл мурун үйлөр бар беле, жок беле. Бизге деген биз 2-3 жыл мурун чырылдап эле чыкканбыз. Биздин сат калсын, окуучу болсак чыккандан кийин биякта үйлөр салынса, анын иттери бар, мал кармашат, все равно балдарыбызга неприятно болот деп эле чырылдаттык. Жанагы жер суу көзөмөлдөө орган тарабынан сотко берилип, жакын арада февраль, по-моему, 6-сында сот оруму коюлду да. Ысык Ата районуна караштуу Кең Булуң айылы жергиликтүү тургундардын айтканына караганда көйгөй чачтан көп. Алардын бири Советтер Союзунда салынган Осмон Лайлиев атындагы орто мектептин али күнчө документи жок. Ал эми мектептин аймагы участокторго берилип, үйлөр салынып кеткен. Башкача айтканда мектептин короосуна чейин кирип барышкан. Ушул мектептин атында Лайлиевдин атында мектеп турбу, Осмон Лайлиевдин атындачы. Жана айыл өкмөтүнөн жолукканда мектептин жанына үйлөр келип калды деп атасыз. Мына могу үйлөр да ошондо. Мына могу территория тиги жерде бизде чупра деген бар. Ошо чупрага жери полностью 9 гектар болчу. Азыр бир 5-6га жеткендей эме калды. Мына могу эле эме территория. А бунун баары мына көрдүңөрбү? Катар үй болуп кетти. Катар үй. Мала тошто мына могу эме сат деп коелук. Алмабак. Ушуну мугалимдер отургузган, мугалимдер ухаживать эткен. Ушу балдар эметсин деп. Ушунун ичинен да акырын ушуну берип атпайбы. Анан кийин правоустанавливающий документы. Биз уже 3 жылдан ашык жүгүрүп жүрөбүз. Мектептин эч кандай жок. Документтер жок. Жок, потому что мурун болчу. Но мурунку айыл өкмөттөр это невыгодно же. Анан же катып алганбы, же жоготуп койдук деп койду, нету деп. Эми ошону 3 жылдан бери куда мы только не обращались. Бияка эме келген, правительственный комиссия келген, алар дагы эчтеке решать этпей. Короче, сквозь пальцы все это сделали. Мына прокуратура баягы айткан, биз бүттү даярдадык, эметтик, акимиятка беребиз деп. До сих пор не ясно. Түшүнсөз, могу көчөнү карап коелу. Азыр ошо мектептин жанында эле үйлөр бар экен. Маяктан көчө кетет экен. Негедир мектептин документи жок дейт, мурунку айыл өкмөттөр жоготуп жиберген дейт. Мынакей бул жерге баса. Мондай. Мусорная яма, видите? Анан бул үйлөрдө держит скотину. Любой үй болгондо мал кармайт да, туурабы? Эми ошо летом. Анда эле көчө ушул жердин баары мектептин территориясы. Могу мектептин территориясы. Андан ары чыксак мына ушул жактан эти көчө турбайбы, видите? Вот эти дома. Ошол жака до конца чупрага жери это все мектептин эме территориясы болчу. Каждый айыл өкмөт улам бөлүп атып, переделывать этип атып берген эмеси мына, видите, чего? Теперь мало того, что это раздали, теперь эту сторону раздает. Понимаете, вот эта сторона, где... Посмотрите, вот где вот этот сад. И наше хотя бы это сохранить для детей. Макул эми буларды эмете албай калдык дейбилик. Кто его знает, может быть, и вернем. Но ал сотко өткөн турбайбы иш? Ну, жок, сотко өткөн, му жерде участок бар, 2 участок. Ошол сотко өттү. А булардыкычы? Булар кызыл китеп берилип кеткенби? Уже берилип кеткен кызыл китеп. Анын кишилер тургузду эми, они тоже не виноваты. Айыл өкмөттүн алды. Да, айыл өкмөттүн эмелери, мне кажется, ради наживы вот это все выдали. Эми булар билбей баягы неграмотность, эми текшербей, ой берди деп сүйүнүп алып, эми тоже неохота людей наказывать. Анан кийин могу жакта пока еще не построили,
вот этот участок мы хотим вернуть, понимаете? Один участок здесь продали, ну, по неофициальным этим, за 26 тысяч долларов. 10 соток. 15 соток. 15 соток да? Булар эки эмени, бирөө болсо Макашевдин, Макашев мурун иштеген бизде Макашев Ороз Раматов. Ошонун энесине Коңурбаева Гүлсүм дегенге берилиптир. Анан экинчи участок Джинфуров Тахир дегенге берилиптир. Хотя он не знал, этот молодой человек, он узнал после нашего заявления. Эми ошону экөөнү бир кылып туруп бериптир. И сейчас право владеет какая-то женщина Кеминден, бир аял, я фамилию не знаю. Ошол как будто куплено, на нее оформлено. Аны да текшериш керек да. Все түшүнүктүү. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жаңы эле үйлөр, могу деген бакчаны сатат дегенден биз коңгуроо кагып баштадык деп эжелер журналисттерге арыз менен прокуратура баарына кайрылып, азыр териштирүү жүрүп жатат дейт. Андан тышкары ушул мектептин эч кандай документи жок дейт да. Булардын баарын Кудайым буюрса эми 6 февралда дагы сот болуп экен, ошо соттон дагы маалыматтарды угабыз деп ниеттенип туралы да. Мектеп директору Раби Чекиеванын айтымында 8 жыл мурун документтерди тактап берүүсүн суранып, айыл өкмөткө кайрылышкан. Бирок эч кандай майнап жок. Участок боюнча мектептин жанына үйлөр салынып кетти. Могу участоктардагы эми айтылып атат экен да, берилип кеткен деп, ошол жөнүндө маалыматтарыңыздар барбы кандай? Биз билген маалымат боюнча баарыбыз билебиз, бул мектеп айыл өкмөтүнүн баласында биз оперативдүү башкарып эле иштеп атабыз. Ага карабастан, могул канча аянтча азыркы күндө бизде гос акт жок, мектептики. Ошону документи жок бар, ошону кайрадан восстановить этиш керек да, айыл өкмөттөн кайрылганбыз. Ал иштери уже мындай документ жазалып атат. Бирок анан могу участка жөнүндө айтып кетсек, мектептин бет маңдайында сейилбак бар экен, сейилбак бар, ооба. Анан муну деген 30 жыл мурун иштеген мугалимдер ушул бактардын баарын отурган ошо мугалимдер болчу да. Анан кийин жакын арада эле 1-3 жыл мурун сатылып кетти дейт деген ушундай сөздөр чыгып. Якобы, бирок ага карабастан чыныгы эле бир кызыл китебин көтөрүп алып, бияка Хар деген биздин жараныбыз келген. Айылдын жараны келип, эколог менен менде чечимим бар, мояка үй салам дегенде, анан мугалимдер мен эмес, азыр мугалимдер бар эле чуркап чыкты. Эмне себептен сатылып кетти? Бул деген мектепке карайт, бул бакты биз отургузганбыз, берилбеш керек депчи. Ошол эле тынчып калган. Андан тышкары жанында бул да участка сатылып кетти деп атат да. Анан ошону кимге сатылды, эмне себептен ушу чечилип калса жакшы болот эле. Азыр силерде маалыматтар бар эми, баягы болжол түрдө уже кызыл китебин көтөрүп келгендер да болгонбу, ооба. Анан эмне себептен биз кайрылбай элебиз? Анткени биздин милдетибизге мыйзам чегинде биз балдарга билим беришибиз керек, окутушубуз керек. Андан тышкары бирок эми түздөн түз акыңар жок деп айта албайбыз. Ага карабастан бирок эми бет маңдай мектептен чыкканда эле бул туура эмес деп ойлойбуз да. Мектептин аймагы болсо, анан бет маңдайда бирөө үй салып болсо жакшы эмес го? Анан азыркы күндө баягы границалары такталып бүтө элек да. Анан кийин границалары бүтө элек, анан мыйзам чегинде деп айта албайсыңар дейт. Ага карабастан дагы жолу эле кайталып калбай, кенен чоң, анан бир эмес 2 мектеп бар. Ана көбүнчөсү эрте менен мындай кыйынчылык жараткан, эрте менен келип эле территорияны жыйнап баштайбыз. Бирок тазалыкты сактаганга аракет кылабыз. Анан баягы гос акты деп атпайбыз, эмне себептен жок деп. Аракеттер кылынып атат. Тиги башталгыч мектеп 67-жылы салынган, анын документи бар, ошону просто кайрадан мындай архивден карап тактап атат да. Бул мектептин биз кайрылганбыз, айыл өкмөт тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Анан кийин анан могу границанын тактаган иштери дагы бүтө элек да. Мектепке канча кайрылдыңыз эле? Канча жыл болду? Кайрылганыбызга көп эле болуп калды. Ушул суроолорду айыл өкмөтүнө берсеңер туура болот да. Айыл өкмөтүңөр өзү эчтеке билбей отурат. Ал баары сотко өткөн, мен билбейм, 1 жыл болду деди. Ал ошонтип жооп бердим. Кемел Жамайбекович дегенби? Жамайбекович Асанов дейби? Ошонтип эле мен эми аны түшүнүп атабыз. Азыр жакында бул Ивановка айыл өкмөт экөөнү кошот экен да. Кошкондон кийин башка бирөө келет чыгар деп ошол кетерин аз калганын сезиппи, тымпый эле отурат экен да, баары сотко өткөн билбейм деп эле. Бул мектепти эле билбейм, ошо 2 участок боюнча сотко кетти деп эле жооп берди да. Анан сиздер айтсаңыз, канча убакыт болду?
ушул тактап бергиле деп кайрылганыңарга 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жок, жыл? тактап бергиле деп кайрылганыбызга бир 8 жылдай болду. Каттарыбыз деле бар. Анткени айыл өкмөттөр алмашып түздөн түз барсак, бул деген айыл өкмөтү тарабынан документтерге только айыл өкмөтү келсин деген да. Каттарыбыз бар. Бир главабыз ал өтүп кетти. Андан кийин 2 главага да кайрылганбыз. Келген главаларга эле жазып атабыз. Ошол госакты керек бизге деп. Анткени көптөгөн мисалы проекттерди жазалы десек, мисалычы эң биринчи ошо мектептин документин сурайт экен да. Мисалы сиздерди көзөмөлдөгөн райондук билим берүү башкармалары бар. Алар эмне кылып отурат алар? Не кылып отурбай эле, алар деле аракет кылып эле. 8 жылдан бериби? Мындай силерге туура жооп берейинчи сизге. Аракеттер кылып атат, бирок эмне себептен мындай көпкө созулуп кетти билбейм да. Кайрылып атабыз. Каттарыңызда бар 8 жылдан бери келди. Ооба, кайрылганыбыз бар. Анан кийин Билим берүү мисилине чейин жетти, алар эмне дейт? Сизге тактап кете турган нерсе, могу мектептин аларда маалымат бар, кайсы мектептердин документи жок. Бирок билим берүү эмес, муну деген айыл өкмөт тарабынан тактала турган нерсе да, госакты, бул деген айыл өкмөт тарабынан жазыла турган документтер да. Бирок кандай ойлойсуз, ушул документтердин такталбай, ушинтип 8 жыл мурун ошо сиге кайрылганда эле такталып бүткөндө могу үйлөр салынат беле, салынбай калат беле, мояктарлар берилип кетет беле, берилбей калат беле. Кандай дейсиз? Эгерде мурда эле ушул демеси такталып калса, ошол берилбей калатпы деген ойдомун да. Жок болчу да 8 жыл мурун могу үйлөр бар беле, жок беле? Жок болчу, тиги үйлөр жок болчу. Качан болду салганда? Бир 3-4 жыл. Бул үйлөр салынганына бир канча жыл болуп калды? Бул эсемде 4-5 жылдай болуп калды. Бир 5 жылдын жүзү болду го. 5 жылдай болду бул үйлөр салынганына. Эми сиздер кандай ойлойсуздар? Бул эми айыл өкмөтүнүн шалаакылыгы да. Ушунчалык эле 8 жылда бир мектептин аймагын тактоо ушунчалык кыйынбы дейм да. Кандай деп ойлойсуз? Мен оюмча ал ошол кыйын деле эмес. Деп ойлойсуз да. Кыйын деле эмес, анан дагы айтып атпаймынбы? Ар кимдин өзүнүн кыла турган милдети бар да. Эгерде мен сиздерде милдет болгондо кылмаксыздар. Эми силерге балдарга билим берүү. бар. Ооба, биздики балдарга билим берүү өз убагында. Анан кийин мектепти имарат таза сактап калуудан да, сактап кармап. Анан кийин биздин колдон келсе мында деле тосуп алмакпыз. Бизге документ керек. Чыныгы. Мыйзамды осундатасыздар да. Ооба, мыйзам чегинде документ болсо жакшы болот эле, тосулуп калса. Тем более депутаттарга кайрылганда деле могу огражденияга деп акча бөлүнгөн. Бирок могу граница такталбаган үчүн эле ошол кармап турат да. Сиздерге кошумча барбы? Ушундай мектебиңер жаныңарга үй-үйлөр салынып, ушундай болуп атканына кандай карайсыздар? Саламатсыздарбы? Мен биякта уже бир 10 жылга жакындап калды иштеп атканыма. Действительно бизге деген биз 2-3 жыл мурун чырылдап эле чыкканбыз. Биздин сат калсын, окуучу болсак чыккандан кийин биякта үйлөр салынса, анын иттери бар, мал кармашат, всё равно балдарыбызга неприятно болот деп эле чырылдап аттык. Андан тышкары ограждение жөнүндө действительно мен завуч болуп да иштеп калдым. Аябай кыйын. Биякта кааласа аттар жүрөт, кааласа уйлар жүрөт. Күнүгө эртең биякта балдар кенен өтүп мусоркасын таштап эле эртең келе эле мугалимдер мусорка терип жүрөбүз да. Действительно трудно. Ошону бир чечип беришсе аябай жакшы болмок да. Катар кыйынчылыктар бар экен, жеси кошмай болсо. Мен да ушул жерде 8 жыл иштейм, англис тилине мугалим болуп, мен Токмок шаарынан барып келем. Ушул жерге турмушка чыгып, ушул жакта иштеп калгам. Мен эми ошол Токмокто жашасам дагы ушул жердин өзүм ак эмгеги менен акча таап иштеп аткандан кийин мага деле өкүнүчтүү. Ушул мектеп алдындагы бакчабыз ушинтип эмеге жергиликтүү эмелерге өтүп кеткенинечи. Мондай үйлөр турганына буга сөзсүз каршыбыз. Биз жакшы эле ичибиз күйүп, былтыр мурдагы жылы чыкканбыз. Бул боюнчачы просто биздин үнүбүз жетпегендиги да ушулчу. Анан силер азыр айтып атпайсыздарбы, биз баарына эле мугалимдерден сурап атпайсыздарбы, сурак коюпчу. Бул менен биздин түзмө-түз максатыбыз билим берүү да. Биз аны аткарып атабыз. Анан билим берүүдөн да тышкары биз муну менен алыша албайт экенбиз да. Просто эле алыбыз жеткени ушул. Карап эле ишиңиздер күйүп, бузулдап калып. Анан биз өзүбүздүн территорияга эмеге күйөт экенбиз да, алып калгыбыз келди. Бул бизге карайт да түзмө-түз. Мисалы, силер деле келип, башка киши деле караса ойлойт болуш керек. Мектептин алдына. Ошон үчүн эле биздики эме жок болуп атат. Жыйынтык. Жазабыз, бүт жакка кайрылабыз. Ортодон бияка да кызматыбызды аткарып жетишип атабыз. Күндө эртең тазалайсаң, малдар жайылат бияка.
Баарыбыз эле мына Рабикасында менен канча жыл чогуу иштешип келатабыз. Биз мен ушул 8 жылдан бери келгени Рабикасында чуркап эле келатабыз баарыбыз биргеликте. Анан жалгыз эле бизге мугалимдерге эметип койгон эле туура эмес го деп ойлойм. Бул Тоже сиздерде эч кандай жок, сиздер билимиңиздерди берип. Бурас жөн ошо суроо берип атат да. Түшүнүңөр да, анткени эми баягы совсем иштеп атат дегенде эле алыспыз. Азыр силер могу именно могу мектептин астындагы жерлери сатылып кетти деген теманы көтөргөндө эле ошону айтып атабыз. Анан бирок айыл өкмөт тарабынан биздики дотационный 8 эмес. жыл аябай көп. 8 жыл аябай көп. Бул шалакылык. Мен сиз айтпасаңыз мен эле айтам. Бул Кең Булуң айыл өкмөтүнүн шалакылыгы. 8 жылдан бери бир мектептин аймагын тактап бүтпөй анан монтип бияктыкын болсо заматта берип жүргөндө бул Кең Булуң айыл өкмөтүнүн шалакылыгы. Бизде каяк койсо ошо коебуз. Биз бул жагдай боюнча айыл өкмөтүнө баш багып көп сургуулордун катарында мектеп маселесинде сурадык. Айыл өкмөтү мектептин короосуна үйлөр салынып кеткени боюнча ишти укук коргоо органдары тергеп сотко өткөргөнүн билдирди. Сот 6 февралда Ысык Ата райондук сотунда болот. Анан жана мектептин жанындагы мектептин кызык деп жол экен биринчиден. Мен жеке менчик деген, жана мамлекеттик мекеме деген. Экинчиден аймагындагы жерлер сатылып кетти да. Ошол эмне болуп сатылып кетти ошол? Бул боюнча көп агылыктуу иштер жүргөн. Прокуратура тарабынан МВД бардык КФМБ тарабынан эми болсо азыр жанагы жер суу көзөмөлдөө орган тарабынан сотко берилип, жакынкы арада февралдын по-моему 6-сында сот орунду коюлду да. Ошондо барганда ошол жерден тагыраак маалыматка. Ал да соттобу, Иә. Ал да соттобу. Ооба. Сиздин иштериңиз бар эле соттого дейм. Баары сотто. Кандай чечилип атат? Кандай үмүт? Жок, карала элек биринчи сотко берилди, биринчиденчи. Биринчи баштала элек да. баштала элек болчу, эми жаңы беришти. Эми болсо ошо 6 февралда жаңы отурум болгондо ошол жерден тараптар келет да. Ошону айткандай. Ал эмнелерге сатылып кеткен? Жеке эле айылдыктарга сатылганбы? Мында участок катары эле? ооба. Ошону берилет. Үй салбашкан алардын бар, Бөлүнүп берген. ооба. Эми биз мындай эмелерди айта албайбыз да. Сатылып кеткен же берилген депчи, мисалычы. Анын баары тең Мындан 2000 ким болду эле ошол убакта айыл өкмөттөр ким башчылары? 4 айыл өкмөт бериптир ошол жерлердичи. Кимдер аттарын атаңыздар? Идыров Эршин Асардиевич, Оразалиев, Сансызбай Садыкович, потом кто еще у нас? Цяхунов. Цяхунов ага чейин болгон. Ну все равно был. Аралбаев. Эң акыркысы бул айыл башчысы ким болду? Жок, анан Сартбаева болду мында. Чоткараев его болгон. Чоткараев Чолпон Колкотошевич, там вот как раз вот этот участок последний, где они выдавали. Ошол. Анан кийин биз прокуратурага заявление 3 жол жаздык. 2 жолу эчтеке нарушение жок деп бизге ответ берди. Каяктан берди? Ысык Ата эмесинен. Бирөөнү Таштанов жазган, бирөөнү мен жазгам. Прокуратураданбы? Прокуратурадан. Но 3-чү жолу дагы бир эметип туруп дагы биз жаздык да, ну, установить территорию эме десек. Ошондо Акылбек деген бала келди. Земводнадзордан. Вот он выявил, понимаете? Вот когда захотят, тогда можно выявить. И теперь он готовит незаконно алыптыр. И вот он готовит сейчас иск о возврате вот этих... Берилди уже. Мен баягы үйдө эметкенде дарыдап атабыз деди. 6 февралда сотто. Ошо 6 февраля, значит, хорошо мы будем участвовать. Ошону возврат кылабыз депчи бизге, территория школы деп. Просто, понимаете, каждый айыл өкмөтү в своих интересах ошо территорию школы кесип уже дома около школы. Понимаете? Там они скотину держат, мал гармайт, вонь идет. Наши дети весной не могут открыть форточки, класс проветрить, понимаете? Там мусор. Вы в следующий раз, если пойдете, посмотрите. Анан кийин теперь остался вот этот маленький сад. Мурунку айыл өкмөттөр ошо маленький садтан үсүп начали давать. Понимаете? Выделять. Вот чтобы этого не было, мы забили в колокола. И какой-то процесс пошел. Эми ошо сотто билбейм судьялар кандай могу. Сотко барып тур эле кайра. Сотко барат да анан кайра эле бүт нормально болуп келет да, ошон үчүн билбейм эми.
Мектептин айланасы участоктарга берилип кеткени 8 жылдан бери айыл өкмөтү документти иреттебей жатканы таң калтырат. Өлкөнүн келечеги болгон балдардын билим уясына кол салган бул жагдай коомчулуктун бийликтен көз жаздымында калбаш керек.